Ошо мер талашып менден муспальниге өткөрүп алып атат. А так о менин хакым. Мен 80 жашка кетип атам. Эгер мэр ооруп калган болсо, мэрдин милдетин аткарып аткан адам гана кол коюшу мүмкүн. Тилекке каршы Ош шаардын мэриясында ушундай мэр кол койбой, вице-мэрлер кол коюп, ушундай мыйзамсыз токтомдорго, буйруктарга кол коюп атканына мындай салт болуп калды. Мен документим бар, bunun nimesinden жокко чыкты. Бирок bunun документи ham жокко чыккан. Мен сизге nimelerden көрсөттүм. Ош шаарынын мэрлери азыркы Токторбаевга чейинкилер дагы колдорду койбой, өздөрүнүн орун басарларын коюп берди. Анда берилген үй бу. Мен сатып алганмын onu өкмөттөн, союз бузулганда. Силерден өтүнүп суранам. Meni arzımı koldoп berişingерди өtünüp suranam. Ben ettim. Yalan 90'a girdik. Ben hasta oluyorum. 40 yaşa. Men orup seni. Yok. Мындагы ызылдашып, ызычуу болуп жаткан жарандар Ош шаарынын Ленин жана Эмилжанов көчөсүнүн тургундары. Алардын бул пикир келишпестүүлүгүнө себеп болгон жер жана үй талаш. Тагыраагы көп жылдап Байгалиева Захранын үй бүлөсү турмуш шартка байланыштуу Орусияда эмгек мигрант болуп жүргөн учурда анын кошунасы Ахмедова Эльмира алардын участкасына курулуш куруп алганын айткан Захра Байгалиева андан бери бир нече жыл соттошуп, соттон утуп чыкканы менен эмгиче өз жерине ээлик кыла албай келгендигин айтууда. Ленина 32-8 мына мен үйүм. Бу үйдү мен өкмөттөн сатып алганмын союз түгөгөндө. Сатып ал. Бу жер мынанын алды мени жерге неме бар, анау о жолга чейин бу мына үйгө катталган. Госрегистрден кат бар. Запростан алганбыз. Эми ошо жерде ошо мэр талашып менден муспальниге өткөрүп алып атат. А так о менин хакым. Мен 80 жашка кетип атам. Бул Ош шаарынын Ленин көчөсү 32-8 дарек. Бул үйдө ээси Байголиева Захра деген эжебиздин үйү болот. Булар мамлекеттен сатып алган, ошол өздөрү иштеп жүргөн мекеме аркылуу менчиктештирилген. Советтер Союзу таркап аткан мезгилде бул жагы наркы Иминов көчөсү, ошо Иминов көчөсүнүн аягына чейин ушу Байголиеванын жеке менчиги болгон бул жагы. Бир убакта Байголиева Захралар ушул турмуш шартка байланыштуу Россия Федерациясына барып жашап келгенге туура келгенде, ошол жака кеткенде ушул Ахмедова деген аял, аты ким эле? Эльмира деген аял ушул заборду өзүм билемдик кылып куруп, үйлөрдү куруп, Байголиеванын Захранын жерин ээлеп атат. Андан сырткары Байголиева Захра энебиз 2006-2007 жылдары ошол кошунасы болгон Давыченко Эльмира деген Елена деген аялдан ушул Ленин көчөсү 32-7 даректи дагы сатып алган. Балдарына келечекте калдырсын деп. А ошол эле жердин дагы артындагы ошол эле кошунасы наракта жашайт экен. Ошол Ахметова Эльмира Махмадовна деген аял өзүм билемдик кылып, мына курушту куруп, ээлеп алган. Документтер жасатып алган. Андан кийин Байголиева бир нече жылдан бери бул Ахметованын аракетине арызданган. Ал тарабынан баары жокко чыккан. Жокко чыгып, соттоочулар бүткөн. Байголиева Захра энекебиз бул мыйзамсыз курушту жокко чыгаруу жөнүндө бир нече адвокаттарды алып аракет кылып, куруштарды, мыйзамсыз куруштарды жарым жартылай жокко чыгарып бүткөн. Биз ушул жердин так ээси ким экендигин аныктоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Кыргыз мам жер долбоорлоо боюнча Ош филиалына кайрылганбыз. Ошондо бул архивдик материалдарда бул жер Дарыгачеванын менчиги катары катталып турат экен да. 2007 жылды инвестициялык материалдар каттоо журналында архивдик материалдарында 38-06 контурундагы ушул жерлер ошо Дарыгачевага таануу экени көрсөтүлүп турат. Бул жерде эч кандай мамлекеттик эместиги да көрүнүп турат да. Ал эми жакынкы күндөрдө
Ош шаардык мэриясы бул жерде Ош шаардык мэриясынын 25-жылдын 2-октябрында мамлекетке алуу жөнүндө ушу жерди Ахметова ээлеп турган жерди 2 сотиктен ашык жерди мамлекетке алуу жөнүндө өзүнүн токтомун чыгарып атат. Ал токтомду карап көрө турган болсок, бул бүт ушул Байгулиева Захрага таандык жерлер болуп атат. Буга чейин 2013-жылы Байгулиева Захра 2000 жылы 8-июлунда сотко кайрылган экен. Ошондо 2013-жылдын 8-июлунда Ош шаардык сотунун чечими менен Байгулиева менен Захра менен Давченко Эльмиранын сатуу келишими мыйзамдуу деп табылган экен, күчүндө деп табылган экен. Ал соттагы бүгүнкү күнү соттун чечими күчүндө турат. Андан кийин дагы Байгулиева Захра 2014-жылдын 17-июлунда соттун чечимине ылайык ушул жалпы мына азыркы ээлеп алды деген жерлер дагы Байгулиева Захранын жеке менчик жери деп экинчи дагы соттун чечими бүгүнкү күнү күчүндө турат. Буга чейин Ахмедова Эльмира жашап жаткан үйдүн атайын кызыл китеби болгон, бирок сот бул үйдүн мамлекеттик актысын жокко чыгарып, анын курулушу турган жерди мэриянын балансына өткөзүп берген. Мен документим бар, бунун немесинен жокко чыкты. Бирок бунун документи ham жокко чыккан. Мен сизге немелерден көрсөттүм. Кызыл китебиңиз жокко чыкты. Да, сейчас данный момент жокко чыгарды. Азыр бул жер муниципалдык баланска алынды дейт. Алынды уже, мэрияга алынды уже. Мэрияныкы уже бул жер. Көпкө созулган мындай талаш тартыштан кийин Байгалиеванын өмүрлүк жолдошу оор дартка чалдыккан. Учурда ал төшөктө оор абалда жатат. Келler, abiyane dön. Dön, söyle. Sorar birine. Assalamu aleykum aba, кандай ден соолуктар? Кандайсыз, ооруп атасызбы? Тура аласызбы? Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Мына бияктан өкүлүмү юридский адвокат консультация берип жардам берейин деп атам мына жер үйлөр боюнча. Sen adamlar çürü varlığa yardım koyar. Ооба. Yardım koyana gel. Verene atarsın bakar. Tamam küldürüştü de bunu. Ne yaptı? Кошуналар Байгалиева Захра менен Ахмедова Эльмиранын соттошкондугуна 10 жылдан ашык убакыт болгон. Бул аралыкта Байгалиеванын пайдасына бир нече жолу чечим чыкканы менен эмиче ал сот чечимдери аткарылбай келет дейт Төлөгөн Келдебаев. Ал эми Ахмедованын жашап жаткан үйү Байгалиеванын пайдасына чечилгени менен аны Ош шаардык мэриясы өз балансына алып койгон. Ал эми Төлөгөн Келдебаев бул чечимди мэрия өз мыйзамдуу укуктарынан аша чапкан деп белгилейт. Эми Ош шаардык мэриясынын юристтери ошол убакта орун басарлары ушундай мыйзамсыз токтомдорду чыгарганды токтотуш керек да. Бул мындайча айтканда Ош шаарынын мэринин орун басары мындай Ош шаардык мэриясынын атынан токтомдорго кол койгонго да ыйгарым укуктар көрсөтүлгөн эмес да. Колдондогу мыйзамдарга ылайык Ош шаарынын мэриясынын токтомдоруна, буйруктарына мэр гана кол коюш керек. Алардан башка укукту жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана администрациялар жөнүндөгү мыйзамда андай ыйгарым укук бирсемелерге коюлган эмес. Эгер мэр ооруп калган болсо, мэрдин милдетин аткарып аткан адам гана кол коюшу мүмкүн. Тилекке каршы Ош шаардык мэриясында ушундай мэр кол койбой, бирсемелери кол коюп, ушундай мыйзамсыз токтомдорго, буйруктарга кол коюп атканына мындай салт болуп калды да. Бир мен билгенде бир 10 жылдардан бери ушундай иштер уланып атат да. Кыргызстандагы колдондогу мыйзамдарга ылайык биздин мамлекеттик кызматтарда анын ичинде мэрди, аким, айыл өкмөттөрдө өзүнүн ыйгарым укуктары мыйзам менен белгиленген. Ал ыйгарым укугун ал эч ким менен бөлүшө албайт. Тилекке каршы вице мэрлер кайсы бир иштерди гана тейлеш керек да. Бирок биздин Ош шаарынын мэриясында ушундай токтомдорго кол коюп, мэрлер бүгүнкү күнгө чейин ушундай иштерге Ош шаарынын мэрлери азыркы Токторбаевга чейинкилер дагы колдорду койбой өздөрүнүн орун басарларын койдуруп келип атат.
Бул жергиликтүү бийлик жана жергиликтүү администрациялар жөнүндө мыйзамдын 44-статьясында жазылып турат. Ош шаардын башчылары жөнүндө ошондо Ош шаарынын мэри аны кол коюш керек. Ыйгарым укугучта мурдагы мыйзамдарда дагы ушундай болгон. Мурдагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамда дагы, Ош шаарынын статусу жөнүндө дагы мыйзамдарында дагы көрсөтүлгөн мэр гана кол коет деп. Мындайча айтканда, анын ордуна бирөө кол кое албайт. Кыргызстанда президент жарлыктарга кол коет. Президенттен башка эч ким жарлыкка кол кое албайт. Өкмөттүн токтомуна өкмөт башчы гана кол коет, мындайча айтканда. Ошондуктан бирөөнүн ыйгарым укугун бирөө тартуу кыла албайт. Ал үчүн Юсупов мэр болуш керек, кол коюш үчүн. Буга чейин мэрлер, Мелис Мырзахматовга чейин, Жантура Сатыбалдиев канчалар мэрлер иштеди. Бардыгы мэрлер кол коюп келген. А вице мэрлер бунун астына юристтер, вице мэрлер бардыгы виза гана койгон. Ошол буйруктун же токтомдун мыйзамдуулугуна. Мындайча айтканда, булардын бардыгы оор кылмыш, булардын бардыгы жокко чыгарылууга жатат. Ошондуктан Ош шаарынын мэриясынын юристтери ушундай иштерди токтотуш керек. Сиз ушул мэрдин ордуна вице-мэр кол коет деп прокуратурага кайрылсаңыз болобу? Бул боюнча прокуратура чара көрүш мүмкүнбү? Эми Ош шаарынын прокуратурасы мыйзамдуулукту калыбына келтирген, аны сактаганга аракет кыла турган мамлекеттик мекеме. Ош шаардык прокуратурасы Ош шаардык мэриясынын буйрук токтомдорунун бардыгын бир инвентаризация кылыш керек. Анын кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамсыз, конституцияга каршы келеби, колдонудагы мыйзамдарга каршы келеби? Эгерде колдонуудагы мыйзамдарга каршы келе турган болсо, мэриянын токтомдору бардыгы жокко чыгарыш керек. Ошону ар жылы Ош шаарынын прокуратурасы мэрия тарабынан кабыл алган буйрук токтомдордун бардыгын мыйзамдуулугун инвентаризация кылып, аларды мыйзамдуулукка чакырып, багытын түздөп, аларга кеп кеңешин берип, профилактикалык жактан аларга жардамдарды көрсөтүш керек. Мыйзамдын чегинен чыгып кетип аткан болсо, мыйзамды жолго коюш ал Ош шаарынын прокуратурасынын иши. Ушундай туура эмес буйруктар чыккан болсо, ага протесттерди келтирип, аларды жокко чыгартып, мурдагы калыбына келтириш керек. Буга чейин дагы Ош шаарынын мэриясында ушундай токтомдор бар да, ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү жөнүндө деген, мен билгенден Айтмамат Кадырбаев, талай Сабировдордон бери, Сарбаштардан бери ушундай буйруктарды бөлүштүрүү жөнүндө токтомдор чыгарып алып, ушундай вице-мэрлерге кол койдурган ушундай иштер токтобой уланып атат. Буну ушул мэрдин жоопкерчиликтен качуусу деп айтсак болобу, же вице-мэрлердин ыйгарым укугунан аша чабуусу деп айтсак болобу? Эми бул деген мэрлердин жоопкерчиликтен качуусу да. Себеби кайсы бир кылмыш болсо, аны менин колум жок дейт да. Мисалы буга чейин билесиздер да, мына Жасур Азимовдор камалды, эмне үчүн мэр камалган жок? Себеби ошол жерлерге булар өздөрү кол койбойт, аларды кол койдурат. Ошондуктан Оштогу кандай гана мэриянын ичинде болуп аткан иштерге жоопкерчиликти бул Ош шаарынын мэри тартыш керек. Эгерде ал жерде кандайдыр бир кылмыш болуп калса, Ош шаарынын мэри сөзсүз жооп бериш керек. Мисалы буга чейин сел боюнча Ош шаарынын канча жетекчилери камалды, кармалды, соттолду. Ошондо ал ошондой маанилүү 2 гектар 3 гектарга жакын жерде ошол убакта мэр жооп бербей калды да. Вице-мэрлер жооп берип калат. Ошондуктан бардык буйрук токтомдорго мэр кол коюш керек. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, силерден өтүнүп суранам, мыйзам чегинде менин немеме колдоп бериңиздерди суранам. Биз оор акыбалда кыйланып жашап атабыз. Суулар келип каптап, үйлөрүбүз толуп, чыгып кетүүгө жол жок. Мени суу туткучум о жерден бу жерге келет. Мени кыйнашып, жаман кыйнашып берди. 11 жыл болду. Али соттун чечими аткарылбай атат. Мэр токтотуп атат немени, сунусту. О сунус болгондон кийин менин укугум катталган о жерге. Onu Eminova көчөнүн адамына мэр менен вице-мэр документ жасап атат. А мен бу жерде ана чал агыр окбалда жатат. Ошонун балдары пор ыргытып ошондо акбалга салды. Азыр
Men şunday sizlerden suranam, nizam çekinde. Men nizam çekinde жүрдüm 11 yıldan beri. Küçüm hiç nesege jetpey atat. Merge meni vapşe kirgizuga jol jok. Bardığına tanıştırıp koyuşkan merdin adisteri. Arxitekturanın adisteri. Sot исполнительler bir bolup, meni hukukumu teveleşip, şu günge jettim. Hiç nerse küçüm jetpey atat deb merge aytsam, merdi başını aylantırıp, mana janındagi başkalar başka неправильно немемinen informatsiya berişken, meni aldımda bolğan bu iş. Ötünüp suranam, nizam çekinde, mına ne kılıp meni hukukumu karap berişingерdi suranam. Biz pastavdaşımız çalda, men de kıyınçılıkta yaşap atabız. Aç kalbay atam Xudaga şükür. Biroq mınanday moralny jaktardan meni kıynaşıp atat, dual kılışıp alıp, je suum ötpöyt, je nimem ötpöyt, uruş, janjal, угрожение, balaňy öldürebiz, arzıňy kaytarıp al dep meni kıynaştı rasa. Kim arzını kaytarıp aldı? Ana oşo Ahmedovalar, ejeleri, bir nimeleri, bu aytalbay turgan işlerim var, aytalbay atam. Sizlerden suranam, meni kabul kılsın, kabul kılmadı neçe yoldan beri. Men jerimi menge kaytarıp bersin, o jer maga tiyişeli. 2004 yılda kattalgan, 2001 yılda kattalgan pazakonu men satıp alganmın, tölegenmin, kvitansiyalarım var yok kvitansiям var. O barıp Gosregiski'ye barsam meni toktatıp koyup Ahmedovaga dokument jasaşıp atat. Bu nizam çekinde iş bolsun, ötünüp suranam, bunday kıynaba geler. Bize men neçe yıllık işimden berilgen, ömrüm şu yerde ötken, atama berilgen, fronttan kaytkanda berilgen uy bu. Men satıp alganmın onu hökümetten, sayız buzulganda. Sizlerden ötünüp suranam. Meni arzımı koldap berişingerde ötünüp suranam.